Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, кызматыңызды айта кетсеңиз. Саламатсызбы. Мен Аманкулов Нуржан Момункулович, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Талас облустук бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенем. Негизи эле бүгүнкү күндө маселе жаралып атат. Жергиликтүү тургундардан көмүрдүн баасы 7000 сомго чыкты деп, баягы коюлган нормативинде сатылбай жатат деген маселелер болуп атпайбы? Сиздердин бөлүмдөн монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги тарабынан кандай иш-аракеттер көрүлүүдө? Баарыбызга белгилүү болгондой, ушул үстүбүздөгү жылдын 16 ноябрында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 745 сандуу токтому кабыл алынган. Ал токтомдо Кыргыз Республикасынын аймагындагы көмүр отуна болгон бааларды мамлекеттик жөнгө салуу киргизүү. Бул баягы себеп ошо бизде көмүр отунун күз-кыш мезгил айларында баалардын кескин жогорулоосу себеп болгон. Ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомун ишке ашыруу максатында биздин Талас облустук бөлүмү 29 ноябрда номер 2 сандуу өзүбүздүн ички буйругубуз кабыл алынып, ал жерде ар бир көмүрдүн маркасына жана ушул райондор боюнча сатыкка коюлган баалардын ошо чектөө баалары кабыл алынып, ушундай буйрук кабыл алынган. Кабыл алынган буйруктун негизинде биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облустундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн номер 305Б сандуу буйругу кабыл алынып, ал жерде жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топко бул монополияга каршы органдан тышкары салык кызматкерлери, экономикалык кылмыштарга каршы кызматынын кызматкерлери, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана ушу өз алдынча жергиликтүү башкаруу органдарынан түзүлгөн ушу жумушчу топтор түзүлгөн. Бул жалаң гана Талас шаарында эмес, ар бир районго баягы өздөрүнүн территориалдык аймактарына жараша ушундай жумушчу топтор түзүлүп, ошол күндөн тарта бүгүнкү күнгө чейин үзгүлтүксүз иштер жүргүзүлүп келип жатат. Албетте башынан айта кете турган болсок, биз буйрукту кабыл алар менен эле шыр эле ушу биз коюп берген баага келтирүү бул мүмкүн эмес болду. Себеп дегенде ошол убакта булар кымбат баада чыгып алган көмүр отундары бар эле. Албетте ишкерлер артка кетпестин амалы менен ушул буйрукка баш ийбей ушундай маселелер жаралган учурлар болду. Бүгүнкү күндө айтып кете турган болсок, көмүрдү отунуна болгон баа туруктуу. Мен ошо эртең мененки жана ссылка боюнча азыр өзүңүздөр да күбө болуп келдиңиздер. Ал жерде ишкер айтып атат, бул деген ошо мурунку сатылган баалар берилип кеткен экен деп. Бирок бүгүнкү күндө көмүр отунуна баягы коюлган ценникте коебуз го, бааларында өз көзүңүз менен күбө болдуңуз. 6400төн бул Талас шаарында Жамбылдан кирип келаткан ошо Казакстан көмүрлөрүнө, импорттук көмүрлөргө коюлган баа 6400төн ашкан жок. Бүгүнкү күндө бул 6400гө да жетишпей сатып аткандар бар. Ал эми Кыргызстан өзүнүн жергиликтүү көмүрлөрү ушу 5000 сомдон коюлган. Бүгүнкү күндө 5000 сомдон да жогору сатылып аткан фактылар бар. Аны четке какпайбыз. Бирок ошо калыбына келтирүү боюнча чектөө деңгээлинен ашырбай саттыруу боюнча бизде иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Бул боюнча ошо Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексине ылайык бул индивидуал жеке ишкерлер болуп катталган болсо, буларга 324 беренесинин негизинде ошо 10.000 чейин айып пулдар каралган. Ал эми кошумчалай кетсек, бүгүнкү күндө ушул баягы уруксат берүүчү кагаздар жок. Башкача айтканда, бул салык кызматтарынан алынбаган патенттери жок иш жүргүзүп жаткан ишкерлер боюнча ал биздин баягы ыйгарым укуктарга кирбейт. Бул салык кызматтары Талас шаарында ушундай иш-чараларды жүргүзгөн. Булар ошо аныкталбаган жерлерде, башкача айтканда уруксат берилбеген жерлерде көмүр отунун сатып жаткан учурларда булар ушу жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте товарларын конфискация кылышып, бүгүнкү күндө ушу материалдарын сотко өткөргөндүгү тууралуу маалыматтар беришкен. Ушундай иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Ал эми биз жанагы 324 берененин негизинде толук кандуу иш алып бара алабыз. Качан гана булар ушу салык кызматтарынан баягы тиешелүү уруксат берүүчү иш кагаздары өтүп, жана булар каттоодон өткөндөн кийин гана. Маалыматыңыз үчүн чоң рахмат.